цифровизация боюнча ой пикирлерди угуунун кажети, муктаждыгы турат деп ойлойм. Жөнөкөй эле бир мисалды айтайын. Азыр точный аталышын унутушум мүмкүн, бирок мен тактап туруп айтам. Минздрав боюнча килейген очередь на всю республику только 2 врача экен. Анализ. Гематология ушу атын унутуп атам, азыр мен тактап туруп берем. Таластан, Нарындан, Баткенден органдар келет экен, 7-8 саат деп кире албайт. Кайдагы цифровизация? Региондордо справка алыш үчүн абдан оор болуп атат. Ошон үчүн мне этого, конечно, не хочется говорить, но работа идет очень слабо. Казахстан, вот мы вчера только в командировке Китая были, 7-мильные шаги по цифровизации. Цифровизация – это основа успеха развития государства. Ошон үчүн мен ойлойт элем, вам нужно очень ускоряться. Рахмат. Урматтуу Азамат мырза, сиз билгендей чын да эле азыр ушул Медер Кубанычевич өзү айтып кетти. Бизде ушул өзгөчө ушул здравоохранение жагынан цифровизация өтө аксып атат. Сиз билгендей бизде бир нече ушул борбор мамлекеттик борборлорубуз бар. Алардын ичине ушул онкология борбору да кирет да. Ошол жерде ушул аз эле болду, 1-2 ай мурун химиотерапиянын башчысы кармалып, анда өтө көп ушул бекер мамлекет берилген дарыларды анын үйүнөн чыкты да. Мындай айтканда ушул уурулар аябай көп. Ошондуктан менден сизге чоң сураныч. Быйыл биз ушул онкологияга 1 миллиард сом бөлдүрдүк. 1 миллиард. Ушул дары алуу жана ушул онкология менен ооруган биздин пациенттерибизди ачык, айкын бир цифровизациядан өзүңүздөрдөн бир бөлүп бериңиздерчи, пожалуйста. Өзүңүздөрдүн ушул адистериңиздерди эмне үчүн? Анткени бизден онкология менен ооругандар, жарандар ушул тилекке каршы жылдан жылга көп болуп атат да. Бүт региондордон Бишкекке келишет, бирок тилекке каршы ушул бир нече жумалап жүрүшөт да. Анан ал жерде өтө чоң ушул өзгөчө дарыларга, мамлекеттен берилген дарыларга ачык, айкын эч ким бере албай жатат. Ушул маселени чечишибиз керек. Сөзсүз түрдө ушул электрондуу кезек керек онкологияда. Эмне үчүн? Анткени региондордон атайлап пландаштырып келишет биздин жарандарыбыз. Бул өтө маанилүү. Балдарыбыз оорушат. Эч ушул жашка карабайт экен да бул оору. Ошондуктан менден сизге чоң сураныч. Өзгөчө жумушуңузда здравоохраненияга чоң көңүл буруңуздарчы. Анан ошону менен чогуу ушул МСЭКти дагы бизди ушул Кыргызстанда инвалидностьти берген, МСЭКти дагы цифровизацияны кылып койбосоңуз болбойт. Бул өтө маанилүү маселе. Анткени бүгүнкү күндө сиз билгендей, мисалы биздин майыптуулугу бар болгон жарандарыбыз көп учурларда келе албай калат да. Келе алышпайт. Ушул кезек менен электрондук очередь болуп, өз убагында кирип, убакытты кетирбей келсе, бул өтө ыңгайлуу шарт түзмөкпүз да. Анткени сиз билгендей, бүгүнкү күндө биздин майыптуулугу бар болгон жарандарыбызга керектүү шарттар жок тилекке каршы. Ошондуктан өзгөчө ушул здравоохраненияга көңүл буруп, министрликке жардам бериңиздерчи. Ушул жаңы зам министр келиптир цифровизация боюнча. Алардын жумушун сөзсүз түрдө күчөтүшүңүздөр керек. Бул өтө зарыл, анткени биздин жарандарыбыздын ден соолугун карай турган, көзөмөлдөй турган ушул Минздрав бүгүнкү күндө аябай катуу аксып жатат. Ошондуктан чоң сураныч, жардам бериңиздер ушул жака.